Түз эфирде Алла Тоолаев программасын көрүп жатасыз. Студияда Амантор Төрөбаев. Саламатсызбы? Тарыхта бир кылымдан ашык, бир туугандык жана жакшы коңшулук алакасы бар кыргыз-казак мамилелери бүгүнкү күндө өнүгүүнү жана кеңейтүүнү улантууда. 2 жыл мурда эле орток мамилелердин 30 жылдыгын белгилешкен эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк алака эми жаңы дем менен уланат. Буга коңшу өлкөнүн өкмөт башчылыгына барган Олжас Бектеновдун Кыргызстанга болгон алгачкы иш сапары күбө болот десек болот. Урматтуу көрөрман, бул сатыбызда кыргыз-казак кызматташтыгы тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн берүүбүзгө экономика жана коммерция министрлигинин тышкы байланыштар бөлүмүнүн башчысы Улукман Максутовду чакырганбыз. Улукман Сейитович, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Мына кыргыз-казак мамилелери соңку 2 жылда активдүү уланууда десек болот. Ошол эле учурда соода сатык тармагына токтолсок, бүгүнкү күндө кандай жетишкендиктерге жетип атат эки өлкөнүн соода сатык тармагында? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Эми өйдө айтылып кеткендей, мына биринчи ирет жаңы өкмөт башчынын, Казакстан өкмөт башчынын биринчи ирет сапары биздин өлкөбүзгө келип кетти 9 апрелде. Эки тараптуу жолугушуулар болуп, биздин өкмөт башчыбыз менен, урматтуу Садыр Нуркожоевич менен да жолугушуулар болуп, ошондо эки тараптуу жогорку деңгээлде жолугушуулар болуп, атап айтып кетсек, ошо биздин эки өлкө башчыбыздын талабы коюлган, ошо биздин товар жүргүтүүбүздү эки өлкөнүн ортосунда 2 миллиардка чыгартуу боюнча. Буга чейин аз көлүмдүү болсо, мындан аркы 2 миллиардка жеткирүү, 2 миллиард долларга чейин ошону жеткирип, ошого ишти жүргүзүп, кадамдар да салып, азыркы күндө атап кетсек болот, 23 жылдын жыйынтыгы боюнча 1 миллиард 317 миллион доллар болгон жалпысынан. Бул мындай позитивдүү динамикабызды көрсөтөт. Ошол эле ирет бизде мындан сырткары ушу товарды жүгүртүү боюнча да бир нече кадамдар жасалып жатат. Ошондой эле долбоорлорго токтолсок, соода логистикалык, анткени болсо соңку маалда эки өлкөнүн ортосунда ушул соода логистикалыкка көңүл буруу боюнча дагы ушул кол коюлушту эле да. Туура айтасыз, ошо соода логистикалык тарапка да өтө көңүл көп бурулуп жатат. Атап айтканда, биздин чек арабыздын Ак Тилек КППС жанында ошондо чоң бир азыр торгово логистик комплекс салынган жатат. Ал болсо ишти башташ үчүн биз тараптан баардык макулдашууларга кол коюлуп, мына бизде Кыргыз Индустрия деген ачык акционердик коом бар. Ошол бизге оператор болуп бекитилген. Азыр мына технический обоснованиясынын жумушун алып барып жатат эки тарап. Ошол азыр чек арада мындай чоң бир жакшы бир долбоор болуп ишке ашкан буюрса. Улукман Сейитович, төмөндө айтып калдыңыз, 2023-жылы ушул кыргыз-казак ушул соода сатык тармагы ушул 2023-жылы 1 миллиард доллардан ашкан депчи. Негизи бул кайсыл тармакта көп мындай көңүл бурулган, кайсыл соода сатыкка мындай көңүл бурулду, ушуларга токтолсок? Эми жалпысынан соода сатык айтсак, биз айыл чарба продукциясы менен, ошондой эле токен тармагы менен да чогуу жумуштарды алып барылат Казакстан Республикасы менен. Тармактар өтө көп. Эми негизгисилерин ошо айтканда биздин өзүбүздүн айыл чарба продукциясы кең эле башка өлкө Казакстан менен, жалгыз Казакстан эмес, башка өлкөлөрдүн арасында дагы биздин айыл чарба продукциясы аябай сапаттуу деп эсептелинет. Ошо негизгиси биздин экспорт продукциясы, ошого ориентироваться деп эметебиз. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, жана швейный продукция да бизде жумуш алып барылат. Ошонун баары тең жалпысынан ушундай цифраларды берип атат, сандарды берип атат. Эми ошодо токтобостур дагы биз мына ошондой жанагындай торгово-логистический комплекс дагы мына өзүнчө бир жанагындай күндүн нурунан алган энергетика тармагын дагы Казакстан Республикасы менен жумушту алып баратабыз. Кененирээк айтсам, мына Тору Айгыр айылында азыр жумуш башталган уже. Ошо күн энергиясынан, күндүн нурунан алган электр энергиясы боюнча, солнечный панель деп коебуз орусча. Ошол боюнча да жумуш алып барып жатат. Анын дагы азыр 50 мегаваттка мощности менен, андан азыр дагы 250гө чоңойтуп, ошол 50 мегаваттык станцияны 250 мегаваттка чейин чоңойтконго дагы азыр ошо жумуш алып барып жатабыз да.
Төмөндө айтып өткөндөй эле кыргыз казак бул эки куштун канатындай деп да айтып келебиз. Негизи дагы кандай долбоорлор менен иш алып барсак болот? Эми мындан сырткары биз азыркы мына урматтуу Садыр Нуркожоевичтин официалдуу расмий сапарында мына жакын күндөр эле жогорку кеңеш жактан жактырылып берди макулдашуу, инвестициялык макулдашууларды коргоо боюнча эки тараптуу ошондой макулдашууга жактырылып, азыр ошо Садыр Нуркожоевичтин сапарында ошого кол коюлуп келет. Бул да бир жакшы бир кадамдардын бири, ошо инвестицияларды Казакстан Республикасынан бияка алып келип, бияктан иш чараларды баштаганга, заводдорду эметкенге, салганга, ошондой бир эмелерге ошондой уже кандай десем, мындай нормативный правовой акт бар да уже ошондой. Жаңы кадамдар десек болот, Ал эми ушул казак тараптын кандай инвесторлорун биз кандай долбоорлор менен кызыктырып тарта алабыз? Эми азыр мен өзүдөн айтып кеткендей, азыркы бизге өтө маанилүү бул энергетика тармагында инвестициялар. Ошондой эле биз азыр Казакстан Республикасы менен дагы бир нече заводдорго инвестиция алып келгени, өнөр жай жагынан дагы инвестицияларды алып келгенге дагы аракет кылып жатабыз. Ошол боюнча да бизде азыр жумуш жүрүп атат. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, Бозумчак, Казминералс Бозумчак деген биздин Тоо кен тармагында дагы Казакстан Республикасы менен чогуу алып барылган жумушубуз бар. Ошол эле учурда мынакей жакынкы күндөрү президентибиз Садыр Жапаров ушул Казакстан мамлекетине атайын жумуш сапар менен барат. Анда бир нече ушул документтерге кол коюлат деп турат. Ошол учурда кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн ушул эки өлкөнүн ортосунда? Буга чейин бир нечени атап кеттиңиз. Ушуларды кандай кылып чечсе болот дегендей? Эми негизги көйгөйлөрдүн бири бул ошо баарыбыз билгендей жана чек ара жактан ошо биздин грузоперевозчиктердин көйгөйлөрү бар болчу. Эми азыркы күндө ал да көйгөй чечилип, ошол боюнча ал мына эки тарап жалгыз эки тараптуу жумушта эмес, ал биз тараптан, өкмөт тараптан жана Евразиялык экономикалык союздун алкагында дагы ошол жумушту алып барып, ошондой тоскоолдук болбош керек деп, ошондой жумуштар тынымсыз күндү сайын алып барып жатат. Ошол дагы мына негизги көйгөйлүү маселелер чечилип жатат деп айтсак болот. Улукман Сейитович, ошондой эле ушул сапардын алкагында бизнес форуму дагы өтө турганы белгилүү болду. Бизнес форумда кандай инвесторлор бизден барабы же жалпы ушул Казакстандагы эң ири деген бизнестин өкүлдөрү катышабы? Туура айтасыз, мына Астана шаарында биздин өлкө башчыбыздын сапарында алкагында бизде бизнес форум өтөт ошо Астана шаарында. Бизден ага да биздин ишкерлер да катышат. 30га жакын ишкерибиз катышат ал жерден. Ал жерден Казакстан Республикасынын чоң бизнесмендери катышат деп айтсак болот. Ошол жерден эки тараптуу мамилени түзгөн үчүн мындай аянтча болуп, мындай B2B деп койчу эмеспи? Ошондой аянтча болуп, ошол жерден Казакстан Республикасынын бизнесмендери, биздин бизнесмендер ошол жерден мындайча айтканда таанышып, ошол жерден жумушта мындан ары алып кеткенге бир пландарды түзүп, ошондой бир аянтча болот да. Ошол эле учурда казак тараптан бизде канча ушул ишкана курулган жана Кыргызстандын Казакстан жергесинде канча ишканасы бар, сиздерде маалымат барбы? Эми ал боюнча айтып кетсек, мен өтө да айтып кеткендей жанагындай жаңы иш долбоорлор азыр иштелип жатканы бар. Андан сырткары биздин албетте бизде биздин өлкөбүздө Казакстан тараптан келген инвестициялар менен ишке ашкан уже долбоорлор уже иштеп жаткан, мына алардын бири ошо билесиздер, Казминералс Бозумчак. Андан сырткары дагы Тоо кен тармагында бир нече проекттер бар, уже иштеп жаткан проекттерди айтсак болот да. Анан ошо мен да айта кетейин кошумчалап, ошо биринчи ирет Казакстан өкмөт башчысы Бектенов Олжас келгенде бизге өз тарабынан ыраазычылыгын билдирген, жана гуманитарный помощь берген. Биз 300 тоннадан ашык гуманитарный помощь бергенде ошол боюнча да өзүнүн ыраазычылыгын билдирип кеткенин айтып кетиш керек да бунда. Төмөндө айтып калдыңыз, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу ушул кызматташуу жүрөт, ошондой эле депчи. Бул тарапта дагы кандай иштерди алып барсак болот?
эми өзүңүздөр билесиздер, негизги максат Евразиялык экономикалык биргелешкендин союздун негизги максаты бул ошо беспрепятственный жанагындай товарларды бирибиздин өлкөбүзгө өткөзүшү боюнча да. Негизги максат ошол биздин товарлар ошо Россия Федерациясына болобу, Казакстан Республикасына болобу ошо мындай тоскоолдук көрбөй, ошол жака биздин товарлар. Андан сырткары бир нече тармакта дагы алар менен жумуш алып алат, башка тармакта дагы. Бирок бизге азыр ошо негизги максат, негизги жумуш ошол тарапта да, ошол тармакта. Ошол эле учурда туризм тармагында дагы кызматташа алабызбы? Ооба, албетте, туризм тармак бизге дагы эң негизги тармактардын бири. Өзүңүздөр билесиздер, мына сезонго бизге негизги ошо эки өлкөдөн туристтик потенциал менен, туристтик поток менен келет. Бул Казакстан, анан Россия Федерациясынан. Ошо бизде азыркы учурда ошо КППлерди кеңейтүү маселеси боюнча иштер жүрүп атат. Анткени ошо туристтер келгенде жанагындай очередте турбай, мындай ылдам өткөнгө дагы мындай кененирээк өткөнгө мындай бир условиялар түзүлүп, андан сырткары ошо международный жана институттарына алкагында дагы Алмата, Чолпон Ата жана жол боюнча да, Ысык көл облусуна жол боюнча да анда да жумуш алып жатат. Ошол баары тең жалпысынан биздин биринчи ирет туристический потенциалыбызга, конечно, мындай кадам салынат да. Улукман Сейитович, алдыда дагы ушул кыргыз-казак мамилелерин кеңейтүү үчүн дагы кандай долбоорлор иштешсек болот? Төмөндө айтып калдыңыз, агро өнөр жай, энергетика, соода саттык деп. Дагы биз туризм тармагынан башка дагы кандай кызматташа алабыз? Мына туура айтасыз, бизде негизи мындай Кыргызстан менен Кыргызстан ортунда сонун жакшы иштелип чыккан аянтчабыз бар. Экономикалык тармакта кандай кылып жүргүзүп, ал өкмөт башчылардын алкагында жүрөт. Жылына бир жолу биз Казакстан Республикасы менен жолугуп, өкмөт башчылар жолугуп, ошол экономикалык тармакта кандай долбоорлорду, кандай маселелер бар, ошонун баарын тең чечкенге аракет кылынат. Мына акыркысы сентябрь айында, 2023 жылдын сентябрь айында Тараз шаарында өткөн. Кийинкиси болсо биз тарапта өтөт. Мына ошо биз пландаштырып турабыз, күзүндө өткөнгө аракет кылып, өткөзүп, ошо кайрадан ошол убакытка кандай маселелер бар, көйгөйлүү маселелер бар болуп чыккандан ошол аянтчадан кайрадан чечкенге аракет кылабыз. Кайра ошо жаңы инвест долбоорлор кантип инвестицияларды ишке ашырганга, жаңы долбоорлорду кайра кол койгонго ошол аянтчада баардыгы сүйлөшүлүп чечилет да. Эми мындан аркы иштер кандай жүрөт? Мынакей 2 миллиард деп атабыз. Ошол жеткирүү боюнча негизи соода саттык тармагында мынакей Казакстанда ошол 300дөн ашык, ал эми 250нин тегерегинде ишкана бар экен. Ал эми Кыргызстанда болсо 300дөй ишкана бар экен. Дагы көбөйтсө болобу бул тармакта? Албетте көбөйтсө болот. Ошол мен айтып кеткен жана торгово-логистический комплекс ошого жардам берилет да. Ал аябай чоң бир долбоор болуп ишке ашкантат буюрса. Именно ошол логистический комплекс биздин товар жүгүртүүбүздү 2 миллиардка чыгарганга чоң салым салат. Мунун бир бөлгөсү төмөндө сиз айтып өткөндөй, бул инвестицияларды коргоо жааты болсо керек, э? Ооба. Анын ичинде да ошол бар, туура айтасыз. Улукман Сейитович, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, кыргыз-казак мамилелери тууралуу кеңири маалымат бергениңизге ишиңизге иликтер каалайбыз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында экономика жана коммерция министрлигинин тышкы байланыштар бөлүмүнүн башчысы Улукман Максутов менен маек жүргүздүк. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыз.